Могул үйдү көрсөтүшкөн. Аркы жактан, садик жак тараптан ушул үйдү көрсөтүп туруп, мен көрсөткөн эмес. сатышкан. Блокто. Блок катлаван боюнча турат. Биз өзүбүз алганыбыз аз келгенсип инемди алдырып, анан ата энемди алдырып, анан бөлөмдү, анан кайнагамды алдырып да ошо. Бизнесте өйдө ылдый болуп калат. Эми өйдө ылдый, мынчалык ылдый болбош керек да. Чакырып сенде КМБда бир таанышың болсо, менде 5 таанышым бар. Сен айтып айтпагын деп дагы айткан да. КМБда тааныштарыңыз көппү? Жолдошум дагы деле мигрант, 3 балабыз бар. 3 бала менен квартирада турам азыр. 2,5 миллион баардык сумманы төлөп бүттүңүз анда. Бүгүн чогулгандардык эле 115 миллион. 115 миллион акча чогулду. Ошол акчасы каяка кетти? 90 сасыктар бар. Эми сасык деп андай айтпай эле коңуз. Элден айланып ошо Инвестор баардык нерсени өзүнүн акчасына курат. өзүнүн акчасына курат. Тем более бул биринчи этаж болсо, мындай болбош керек. Булар арасында выбираться берген эмес да. Элдер мындай көрүп калганда сен Жок. Андайыңар кереги жок. Амансыздарбы көрөрмандар, буга чейин биз Бренд Хаус курулуш компаниясынын селекция айылындагы бүтпөй жаткан үйүн чыгаргандан кийин дагы бир нече жарандар кайрылган. Алар башка объектиси боюнча арызданып келишкен. Ал мына Көкжар конушунда жайгашкан Изимруд деген турак жай комплекс экен. Ал дагы монтип бир блогу мындай көтөрүлүп, бир аз көтөрүлүп, экинчи блогу катлаван боюнча токтоп турат экен. Дольщиктердин айтымында аларга 2023 жылы бүтүрүп берем деп убадалап акчаларын алган деп жатышат. Тилекке каршы ал мынтип катлавандан бери көтөрүлгөн эмес. Азыр ушул кайрылган жарандардын үнүн угуп, компания жетекчилеринен дагы жообун сурап көрөбүз. Саламатсыздарбы? Биз Ысык көлдөн келдик. Эң биринчи биз өзүбүз квартира алдык элек, бир квартира. Ал квартираны алып бүтүп, анан кийин ал убакта жакшы иштеп жатышкан. Анан инемди макул кылып, инем 100% төлөп алды эле. Тилекке каршы инем ошо үйдүн үзүрүн да көрбөй каза болуп калды, 24 жашында. Анан инем алып, анан ата энемди да алдырдык элек, себеби атам инвалид. Анан кийин ошо квартирага берип, квартплатаны алып жашасын деген негизде. Анан биз өзүбүз алганыбыз аз келгенсип инемди алдырып, анан ата энемди алдырып, анан бөлөмдү, анан кайнагамды алдырып да, ошондо бизде 5 квартира болуп атат. Анан биз өзүбүздүкүнө да макул элек эптеп чыдайт элек. Эми мен инемдин алдында да күнөөлүү болуп атам, ата энемдин алдында дагы, анан бөлөм кайнагам дагы да. Эми ал жакта бизге бир сом пайда жок, выгода жок. Просто жакшы иштеп жаткандан ушакты сунуштадык элек да. Анан өзүмдү дагы туура эмес сезип атам да, азыр неудобно сезип атам. Анткени бизди көрүп келишсе, анан туура эмес болуп калды. Болгон акчасын, зарплаталарын баарын салып атышат да. 5 тең толук сумма төлөгөн беле же толук төлөнмөк барбы? Инемдики 100% төлөнгөн, биздики аз эле сумма калган, 400-600 миң. Эми ал бир 15-20% болуп калат. Айдап жүргөн 2 машинабызды бергенбиз, бирок основной акча менен кутулганбыз. Эми биз соттолуп кетсин же ушу компанияны бир ылдыйып ачыш максат эмес. Бизге квартираны бүтүрүп берсе жакшы болмок. Себеби ата энем дагы ушактын үзүрүн көрүш керек да. Инвалид, апам атамды карайт. Анан ушунун акчасында жашашмак план боюнча. Ошо биз эми 5 мал намаз сайын дуа кылып атабыз. Азыр дуаларыбыздын эң биринчиси эле ушул болуп атат. Үйүбүз бүтүп калып, колубуз калып, ушу үзүрүн көрсөккен депчи. Себеби үзүрүн көрбөй деле кетип атышпайбы? Факт, мен өзүм инем да. Ошо 5 тең ушул жерге акча салды беле? 5 тең Б блок. Кайнагам келе албай калды, бөлөмдөр да келе албай калды. Алардыкы деле почти кичине эле сумма калган. Эми бизде көйгөй көп болуп атат, ошонун себебинен азыр бүгүнкү күндө мына баарыбыз чогулуп отурабыз. 2021 жылы ушул жерден там алганбыз. Духовникте там алгам, мен 2 бөлмөлүү 88 квадрат метр болчу. $450 сүйлөшкөнбүз баардыгын. Ошол кезде курс канча эле унутуп калдым, 80 болуш керек эле, по-моему. Бүгүнкү күнү азыркы күнгө чейин 680 миң сом төлөгөм. Мунун келип там салбаганына байланыштуу токтотуп койгом, өздөрүнө айткам, ошо менеджерине айткам, ошо директор Нурлан Мураталиевич деген. Андан бери ошо компанияны канчадан бери 4 жыл болду, 4 жылдан бери эч кандай результат көргөн жокпуз. Азыркы деле көрсөңөр болот, мына немеден алганбыз, Б блоктон алганбыз. Бул аз биз А блокто турабыз. Б блоктон алганбыз. Б блокто, блок катлаван боюнча турат. Катлаван боюнча турат, ошол бойдо турат. Биз күнүгө айтып атабыз, күнүгө чалып атабыз. Офистери 5-6 жерге алмашты. Күнүгө бир жөн эле бир курс сөздөрдү айтат, обещание беришет.
ана салабыз, мына бүтүрөбүз, 2 ай бергиле, 3 ай бергиле, 4 ай бергиле, 5 ай бергиле деген эле срок эле келатабыз. Болду, бүттү. Результат жок, эч кандай жыйынтыгын көргөн жокпуз. Качан бүтүрүп беребиз эле? 23-жылы аягында бүтүрүп беребиз деген. Ошо последний квартал, 4-кварталда бүтүрүп беребиз дешкен. Андан бери эч кандай результат болгон жок. Андан бери мына 2 жылда өтүп кетти, мына 25-жыл уже. Почти 4 жыл болду. Негизи өзүм нарымдан келди. Булар 2 жылга бөлүп берген. Аны биз Кудай буюрса төлөп бүттүк. Азыркы убакта уже 2,5 миллиондой акча төгүп койдук. Ошол анан өзүм болсо бир өкүнгөн нерсем ушу 17-18 жыл мен ушу заставада служба кылдым, погранотрядта. Жалаң тети 40-50 градус суулукта жүрдүк. Азыр жакшы баса болгон, ден соолугум дагы ушу начар. Бирок эми милдет кылбайм, мен сыймыктанам да. Өзүм болсо Тажик ооган согушунун ардагермин. Анан эми ушунча бир жакшы аруу тилегим бар эле, ушу чогулткан акчамды бир жакшы шаардан үй алсамбы деп ниет кылып жүрдүк эле. Анан ушундай болуп калды. Айла жок. Канча 2 бөлмөлүү үйгө төлөгөнсүзбү? 53 квадрат метр, 53,5 квадрат метрге төлөгөнбүз. 2,5 миллион баардык сумманы төлөп бүттүңүзбү анда? Бүттүк, анан бир тике калды, бир 120 миңдей бар, эми ал деле буюрса төлөнөт да. Анан эми биз ал акчаны биз асмандан түшкөн жок, же болбосо бирөөнөн уурдап алган жокпуз да. Кызылдай канчалаган мээнетибиз кетти, ден соолукту бердик, ата мекенге кызмат кылдык. Анан ушул жерден пайдаланып мен ушу Садыр Нуркожоевго, УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевге мен кайрылат элем да. Ушу биздин ушул маселебизди карап бир жакшы бир тыкыр иликтеп бир жакшы оң жагына чечип чыгарып беришсе да. Себеби биз аябай ушу канча жылдан бери жүрөбүз, ушу 2023 буюрса ушу договор боюнча бүтмөк экен, андан бери ушул. Сиз үйүңүздүн дээрлик баардык суммасын төлөп коюпсуз да, ошо төлөп аткан учурда сурадыңыз беле, эмнеге биздин үй көтөрүлбөй жатат, эмнеге баштабай атасыңар деп? Эми сурап эле, группа бар, группадан байланышып атабыз. Мындай да келип да кеткен күндөр болду. Жылы калы мен ушу нарымдан келип кетем. Ушул эле ушундай болуп атат, буюрса башталат. Инвестор келди дейт, бирок результат жок болуп атат да. 2020 аягы 2021 башы алганбыз. Мен турмушка чыкканыма 10 жыл болду. 10 жылдан бери квартира алып жүрө берип, жакшы ниетте ушул жолдошум иштеп, аракет кылып жүрүп, ушул үйдү алдык элек. Мына 2025 болду. Жолдошум дагы деле мигрант, 3 балабыз бар. 3 бала менен квартирада турам азыр. Квартираны бирде төлөй алсак, бирде төлөй албайбыз мисалы. 2024 буюрса үйүбүзгө кирип калабыз деген ниетте эме кылганбыз. Эми ниетибиз ишке ашпай атат. Эми дагы деле бүтүп келатабыз жакшы ниет менен. 3 балабыз бар. Балдарым тарбия көрбөй, атасынын тарбиясын көрбөй, дагы деле мигрант болуп, азыр Москвада 3 бала менен жалгызмын мен. Шаарда ошо. Канча сумма төлөдүңүз эле? 2 миллион төлөгөнбүз. Баардык суммасы же дагы канча калган? Жок, общий суммасы негизи көбүрөөк, бир 700 калса керек, 700-800 миңдей калды. А так 2 миллион уже төлөп бүткөнбүз. Квартплата канча төлөп атасыз? Квартплата 40 миң төлөйбүз айына. Үй бүтсө ошо Жолдошум ошол 40 миңди төлөп эле, биздин ичкен жегенибизди төлөп эле Москвадан келе албай эле жүрүп азыр Москвада. Балдарым атасы чоңоюп атат, күндө ыйлашат, папам деп. Эмне кылабыз, айла жок. Ушул үйдү күтүп эле жатабыз. Өткөндө дагы айтканбыз, булар ушул батирге төлөгөн акчасы айына 40 миңден төлөп атат. Бул дагы бул жакта акча төлөгөн жарандарга өтө оорчулук жаратат. Ушуларга ишенип акчасын берген, мына 2024 үйлүү болуп калабыз деп. Мына 1 жылдан ашык убакыттан бери 40 миңден төлөсө деле 480 миң сом башкага эле төлөп коюпсуз. Сиз ошо 480 миң менен үйүңүздүн ички ремонтун жасап алмаксыз да. Бияка төлөйлү десек же бул эме жүрбөйт. Анан айла жок квартирага чыктык азыр. Азыр бир тууганыңда батырбай ташып кетсе, бир жума тура аласың, бир жумадан кийин бара кой дейт азыр любой эле кишичи мисалы. Ошо жолдошумду көрбөй, ушу 5 жыл болду, ал ушу мигрант болуп Москвада жүрөт. Биз 2022 алганбыз. Портер унам жаңы перегон кылып келген болчу Кореядан, ошону бияка бергенмин. Берилген билесиз да. Анан эми буну Нурланды бир жолу жамандаш эмес өзү негизичи. Мен деле 2006дан бери мигрант болуп жүрөм да. Сыртка барып, башка барып, анан ояк мен деле 5 баламын, мен деле квартирада жашайм, 5 балам бар, квартирада жашайм. Анан моундай квартирага чындыгында акчам жок, азыр 4-5 миңге бар. Муну квартиранын арасында жашайм мен делечи. Эптеп 5 балам менен бир мында бир 8 квадрат метр жерде тыгылыпчы, мына ачык эле айтып коеюн да бул. Анан эми ушунча элдердин бардыгы эле ушинтип акча берген да, ар жактан топтоп ким эле лишний акчасын берет. Туурабы?
Аны 2023 биринчи договорум 2023 4 кварталда бүтүрүп берем деп договор түзүлгөн. Анан кийин ал түгөнгөндөн кийин анан Нуртилек ага чакырып 2024-төн баштап анан 26-га чейин экинчи договор түзүлдү да. Дагычы. Бир договор уланып эле келатат да. Анан ошо 2023 бүтсө жакшы экен деп ушул жерден алганмын. Анан эми негизи ушул бүтүрүп берсе деген эле бизде үмүт. Анан чындыгында баягы соттон баягы снос чыкса кыжалат болот экенсиң. Неги чындыгында кыжалат болот экенсиң. Зорго тапкан ошол эптеп мигрант менен тапкан акчаң ушинтип кетсе, анан үйдө деле ортодон деле чындыгында уруш ызычуу чыгат. Тууганын ортосунда ызычуу чыгат экен. Анан мына Нурланга деле келип айткам же ушундай десе, ой, кыштын күнү прорабтар уруксат бербей атат, бир аз бетонго уруксат болбойт экен деп дагы өзү айтып жүрөт, ушинтипчи. Мынтип эле айтып аткан. Кайра эле бол. Анан азыр неги ушундай болуп атат да, негизи анан кыштын күнү күйүп атканда эле көрүп атабыз, негизи көп жерлердечи. Ошондой болуп калат. Анан бир группадан бир дагы деле айтып көрөм, группадан бир адашып сүйлөп алган экенмин. Билет, кичине ГКБга жазбайлы, ГКБга кичине арыз жазып, кичине жок дегенде балким ошол жактан пайда болуп ушул кичине бир аз туура жагына чечип берип, кичине өдө көтөрүлүп калалар деген анан мени ушуна чакырган. Чакырып, сенде ГКБда бир таанышың болсо, менде 5 таанышым бар, сен айтып айтпагын деп дагы айткан да. Монтипчи. Анан эми негизи коркутуш максатта эмес, негизичи. Бирок элдин акчасын алгандан ошо 115 миллион деген бул чоң акча менин оюмчачы. Менин акылыма түшүмө кирбеген акча негизичи. Ошону алгандан кийин бир аз жок дегенде мына жерге кичине көтөрүп, бир аз көтөрүп берсе, сүйүнүп калат элек да. Анан ошон үчүн чогулуп атат мында, баардык акчасын берген үчүн чогулуп атат да. Анан жанагыдай 2 ай, 3 ай жыл баардыгыбызда бал тилине алданып дегендей сөз эмес негизичи. Ушундай болуп атат да, эмне келген максаты ушул, чогулган максаты ушул. Анан эми кичине куруп берсе деген эле сөз биздикичи. Анан барган сенде жыл эле договор узары берсе, орто жолдон жанагындай ызычуулар чыга берсе, жакшы эмес да. Туура буга бергенбиз акчаны ар кимдер берип жатат акчасынчы. Дагы деле которуп жаткандар бардыр, биз билбейбиз да. Мына жерде чогулганыбыз үчүнча берипбиз да. Анан ошого тууралуу ГКМБда тааныштарыңыз көппү? Жок, мен сүйлөшпөдүк окшойт го. Сүйлөштүк беле? Жок, келди беле? Мындай да, бизге келип алып да коркутушат да. Эми арыз жазабыз дегенбиз да. Мен арыз жазабыз дегенбиз бизчи. Сен бул азыр эми камерага эмне сүйлөйт да. Коркутат. Эми таксырды айтып аткан жокмун бирок. Негизи ушунун окуясын айталы. Эмне үчүн антип сиз өзүңүздүн кардарларыңызды коркутасыз? Бул мен ГКМга арыз жазам дейт, анан акчасын ала албай атсыз. Анан сен бир таанышың болсо 5 таанышым бар деп. Ошондой көп. Бул мындай сөз менен сиз азыр буну көрүп аткан УКМК кызматкерлери көрсө дагы айтат, алардын атын жамынып атасыз. Эскертүүлөр берилип атат. Мындай атын жамынбагыла, минтпегиле. Мен өзүм мындай сөздү аябай этият кылып сүйлөйм, бирок вряд ли антип айтам. Мен антип. Башка мындай силерде деп мындай образына булар коркутса айтышы мүмкүн, бирок антип мен коркутуп, мен бирөөнү коркуткан бала эмесмин. Мен серьезно айттым. Айткан да мен, ошондо. Болгон. Мына мына Осмонкулда киргип барган ошентип аткан чакырыпчы. Группадан каяктан угасыздар билем, келип сен эмнеге ошентип айтасың деп туруп чакырып айткан да. Именно сизге айттым. Ооба, бизге. Суроону башка жака мүмкүн болбойлубу? Анан эми биздин боюнча биздин дагы айтып коелу. Анан эми биздин мына жогору жактарга кайрылат элек. Мына президентибиз, урматтуу президентибизге, анан УКМКнын башчысына, анан мына Нурлан Орунтаевга ушул жерге документ эгер туура эмес болсо туура чечим чыгарып берсеңиз жакшы болот. Баардыгыбыз эми ушинтип кичине квартира чындыгында эми квартира жок, баардык неме өзүнүн собственный квартира жок, квартиралап жүрөбүз да канча жылдан беричи. Жок дегенде ушул туура жагына чечип берсеңиздер де жакшы болот. Мына элдин үнүн угупчу. Мен агам жеңемдин атынан келдим. Агам жеңемдер Норильскийде турушат. Алар агам эмеден кредит алган Россиядан. Кредит ал жерде чоң да, туурабы? Бул даже бияка сразу төлөшкөн, и тияктан да уже процент өсүп атат. Ошого иштеп жүр. Тияктачы. Анан биякта эчтеке эме жок болуп атат. Катылган. Канча сумма төлөгөн кредит? Ошондо 3 миллион 400 миң төлөшүптүр. Полный төлөгөн да. Башында эле баарын төлөп туруп, анан бүткөндө алабыз дегенде. Бүткөндө алабыз деген полный төлөп. Кредитин төлөп бүт элек. Бүт элек алабыз. 5. Азыр кредитти төлөп отурат, үйү да жок. Үйү да жок, же тияктан жок, же бияктан. Билбейм, мен деле ишенбей элем, берем бербесиндечи. Бергенде ишенеличи. Азыр кайда? Мен дагы бул Изумруд турак жай комплексинен үй алганмын.
баарыбыз бул жерде кошунабыз. Анан баардыгыбыз эки тараптуу болуп атабыз. Негизи мен эми түшүнүп атам. Бул негизи бизнес болот экен. Үй жай бирдей үйдө бирдей ылдый болот. Мен азыр буну кеспей полностью чыгарыңыз, Анан Изумруд турак жай комплексинин начальниктерин мен жактагандай болбойюн. Сиз келгенге чейин биз просто сизди келбей эле коюңуз дегенге жетишпей калдык. Бирок так как сиз келдиңиз, биз сиздин көзүңүзчө Нурлан Мураталиевичтен убада алайлык. Убада алабыз. Элдин көзүнчө, камеранын көзүнчө. Буюрса убада алып, сиз келгенге чейин инвестор да келип кетти. Инвестор менен да сүйлөштүк. Документациясын да бир сыйра көрдүк. Элдин көзүнчө убада алайлык дагы. Ушул эле видеону бизге 3 ай убакыт деп атат. 3 айдан кийин буюрса келип дагы бир результатын көрүп, эгерде болбой калса эми биз азыр сиздердин кайрылууңуздардын сиздер чакырып кайрылабыз, бүгүн чогулабыз деген үчүн келдик да. Анан 3 ай деди деп атасыз. Макул, 3 айдан кийин сиздерге убадалаган иши көрө турган болсо 3 айдан кийин келип көрсөтүп кетебиз аны. Мындай болуп убадасын аткарып атыптыр деп. Биз болгон фактынын негизинде эле чыгарабыз. Сиз өзүңүз кайсы блок акча канча салгансыз, канчадан бери жатасыз? Негизи мен 2022 болуп калды, 3 жыл болуп калыптыр. Б блок 10 этаж. Качан бүтөт деген? Эми 2024-2025 бүтөт деген. В крайнем случае мен эми буга чейин мындай ситуацияга бир аз сталкиваться эткен үчүн мен 1 жыл вперед алганмын да. 2025 бүтөт. Анан ооба. Азыр котлованда турат экен го. Буга кандай карап атасыз? Эми котлованда турат, бирок негизи эле шаар боюнча азыр тактап, эгерде чукулап алып келгенде бүт эле объект чоң фирмалар деле, чоң строительный компаниялар деле стройкасы 1 жыл, 2 жыл артта. Артта эми жок, ооба. Сиз туура түшүнүп атам. Андай ар кандай учурлар болот. Эмнеге анда бул компания 2023 бүтүрүп беребиз, 2024 бүтүрүп беребиз деп убада берип келишимге кол коёт? Эми мен бул лично бүт баары үчүн жооп бербейм. Мен өзүм үчүн жооп берейин. Сиз бүткөнгө даяр экенсиз да. Демек азыр наразычылыгыңыз жок болот. Бул компания чын айтканда наразычылыгым жок. Эми ар бир адамда интуиция деген деле болот. Чынын айтканда, анан мага бул компаниянын эмнеси устраивает, качып кеткен жок. Мен любой момент барам. Любой момент Нуртилектин жашаган жерин билейин дебейин. Любой эле момент барып эле кандай суроо бербейин, мен суроомо жооп ала алам. Анан бул жеке мен өзүм үчүн жооп берип атам, башка үчүн эмес. Башкаларга кандай мамиле кылат, канча акча төлөгөн, мен ал менен эч кандай информациям жок. Сиз канча төлөгөнсүз? Анан эми мен төлөгөн 720 миң. Первоначальный взнос мен жүргөн машинамды берген. Анан кийин ай сайын төлөгөнбүз. Азыркы убакытта алып келсем, мына бүгүн да келип сүйлөштүк. Буюрса 3 ай деп атат. Эми пенде экенбиз. Дагы ушунча күттүк. Дагы бир аз күтө турабыз деп келишимге келип атабыз. Мага могул үйдү көрсөтүшкөн. Аркы жактан, садик жак тараптан ушул үйдү көрсөтүп туруп, мага сатышкан. Могул аркы салып аткан бир 7-8 этажга келип калган. Ошол үйдү көрсөтүп туруп сатып жиберишкен мага. Көрсө, мына могул экен. Салып аткан жеричи. Бирөөдө кайрылган болчу мага. 1 миллион акчаны алып, башка үйдү көрсөтүп, кийин көрсө договордо могу котлованы. Мына могул, мына аркы кошуна салып аткан жерди көрсөткөн мен келгем, келинче. Жок, келинчем экөөбүздөн келгенбиз. Келип көрсөткөндө, мына могул аркы садик жакта туруп, могул үйдү көрсөттү. Негизи бир четинен бир катачылыкты өзүңүздө деле да байке, себеби сиз документацияны жанатан бери жакшы сүйлөбөй жатасыз. Жок, сиз документацияны алганда байке, сиз эмнеге куйручук мисалы жазганда договордо чыгат го, бул мисалы ушунчанчы дом, ушундай деп. Бизде мына канча деген мынакей кишилер чогулуп атабыз, ушунун баары эле баягы эле берде ооруганы бар, азыр берде мынакей биздин ошол эле мигрант болуп иштеп жүргөн канча деген кишилерибиз бар. Ошонун баардыгы тең ушул жака эч билбей эле акча салышып берген, миллиондоп салгандар бар экен. Биз азыр мынакей эсептедик ким эжеке жана 115 миллион ушул жерде чогулган. Бүгүн чогулгандардыкы эле 115 миллион. 115 миллион акча чогулуп берилген экен уже.
ооба кагазы бар, эжекелер баарын бир сыйра жазып неме кылганбыз, ошондой болуп атат. 115 миллион. Эми 680 деген эми аз эле сумма, бирок кандай болгон учурда дагы бул дагы бир акча да. Канча акча төлөгөнсүз? Кандай болуп атат сизде Мен маселе? 2021 жылы бир комнат үйүмдү бергем ремонту менен. Эч ким жашай элек, жаңы бүткөн үйдөн, М-стройдун үйүнөн бир комнат үйүмдү бергем. Ошо менен 23-жылы бүтүрөбүз дешкен. Ошондон бери бүтпөй келет. Курулуш иштери жүрө элек, токтоп турат. Мен дагы 3 балам менен ошо үйүбүздү карматып коюп отурабыз. Бул эми азыр мага убада кылып атышат, ушу солнечный объектисинен алмаштырып беребиз депчи, бул объекттен жака. Эми көрөбүз, 2-3 күндүн ичинде ошо кылабыз деп атышат. Негизинен элдин нараазычылыгы ушул стройканын токтоп тургандыгында болуп атат да. Ошо бул компаниянын же акчасы жок экенин, же документтеринде бир катачылыктар барбы, же эмне экенин ошо биз ар кандай сөздөрдү айтышат келгендечи, бирок биз аныгын точно деле билбейбиз да. Сот иштеринде дагы эмеде районный соттон чыккан, сноско кетет деген. Ушул жерби? Бул объектчи. Бирок кайра жылдырылган да булчу. Эми городской сотко жылдырылган. Эми городской соттон кандай чечим чыгат, өткөндө бир канча число коюшту эле, 31-ине ошондойго дольщиктер барса, ал жактан айтышыптыр, эми баягы ротация судей болуп токтоп калды да. Белгисиз эми кайра бул жерди, бул объектини буздуруу боюнча сотто каралып аткан турбайбы? районный соттон чечим чыккан экен. Шаардык сотко кийинки эми арызданып, ошо шаардык сотто Кайра каралып ошол жакта да. Анан биздин тагдырыбыз бояктагы канча деген акча салган, ошо мигрант болуп иштеп жүрүшөт, буга чейин да сүйлөштү кыздар. Ошолордун тагдыры кандай болот, ушунча акчаларды берип коюшуп, если сноско кетип калса бул жер, ошо кандай болот, үйсүз дагы, акчадан да жок, ушундай болуп калышабы? Эми сноско ошол документтерин башында мыйзамдаштырбаган үчүн бузабыз деп атат да. Биз эмне причина менен эметкенин билбейбиз, потому что сотко мага чакырып келген жок. Мен эмне үчүн мага компанияны чакырат дагы. Жок, дольщиктерги да чакырып атты да. Дольщиктерди чакырып атты, бирок мага келген жок да, чакыруучу. Мен бир да жолу барган жокмун, башкалар барып келип анан группага жазып атышты да эмне болуп атканынчы. Рахмат. Бул жакта компаниянын жетекчиси да турат, Нурлан мырза. Анда сизден жооп алалы ушул маселелер боюнча. Бул жер негизи мыйзамдуу эле куруп атасыздарбы? Мыйзамдуу эле куруп атабыз. Бул документтери барбы курганга? Документтери бар. Сот андай эмнеге бузулсун деп чечим чыгарып, сноско кетиребиз деп атат райондук сот. Буга чейин райондук сотко газка берген, мыйзамсыз куруп атат деп. Биз андан кийин сотко алып бердик, гос экспертизаны. А блокту дагы, Б блокту дагы. Группага да таштаганбыз, элдердин баары эле билет. Экспертизанын чыккан заключениясынын корутундусу чыкканын билишет. Азыр баардыгы мыйзам. Жер кызыл китеппи? Жашыл китеп. Жашыл китепке курса болобу үй? Мен айтпайм, эми 100% деп. 80% жашыл китепке эле курушат. Эң негизгиси анын жердин багыты. Жердин багыты ошо көп кабаттуу үй курууга багытталган болуш керек да. Ошол эң негизгиси. Багыт ошондой, ошо документтериңиздин баарын бизге көрсөтө аласызбы? Көрсөтө алабыз. Багыты көп кабаттуу үй куруу. Менин артымда турган бул Гала групптуку деле жашыл китеп. Багыты ошондой. Жашыл китеп өзүңүздөрдүн атыңыздарда? Өзүбүздүн атыбызда. Компаниянын. Компаниянын атында. Эмнеге анда ушунча адамдын үйү бүтпөй турат? Сиздер 23 убадалаган экенсиз бүтүрөбүз деп. Эмне болду? Эми себептери ар кандай. Ар кандай себептердин көпчүлүгүн эле ушул элдер билет. Азыр силер келгенче 1 саат аралыгында чогулуш кылдык. Мен инвесторду да алып келдим. Мен менен партнер болуп кура турган, Б блокту кура турган кишини да алып келдим. Бирок новый интервью мондайдан кийин мен азыр мына элге да айтып коеюн, ал киши куруш курбашыбызда маселе жаратат. Эми антип сиздер айтып келген жок. Антип элди бул жакты коркутуу аракет кылбаңыз. Эмне себебин сурап атам. Себеби эмнеге бүтпөй калды? Жок, мен ошону айтып коюп атам. Мен айтып коюшум керек. Себеби, сиз себебин айтсаңыз. Анан кийин себеби ар кандай болот. Биринчиден биз иштешип аткан, биз заказ кылган проектировщиктер, биз бир киши менен иштешкенбиз да. Ошол киши 1 жыл биздин проектти сызып, биз где-то бир $60,000 төлөп койгондон кийин
жок болуп кетет. Жок эле болуп кетти да, жок болуп кетти. Биз ага чейин котлованга азыр уже биринчи баягы баштай бергиле деп бергенден кийин биринчи прокуратура токтотту. Эме кылып коюп, незаконно куруп атат деп. Антип мынтип 1-2 айда кайра корутунду алып, кайра баштап куруп атсак, жанагы архитекторубуз жок. Архитектор полный документтерди алып келиш керек эле жок. Анан кийин билип атабыз, бир 3 айдан 6 айга чейин, эми азыр эсимде жок, 3 айдан 6 айга чейин билип атабыз, архитекторубуз каза болуп калган. Кантип өзүңүздөр иштешип аткан архитектордон каза болуп калганын билбей Ал калдыңыздар. постоянно биздин офиске келчү эле. Документтерди көтөрүп биздин офиске келчү эле. Биз анын офисин да сураган эмес. Эми жакшы таанышпай эке болчу. Ушунча чоң милдет алып, канчалаган адамдардын акчасын алып иштеп аткандан кийин эми бир архитектордун айынан кеч калып калды деп атасызбы? Мен себептери көп деп Да, айтпадым. бир себеби архитектор экен, экинчиси. Эми каза болуп калып, андан кийин кайра нолдон баштадык. Азыр жаңы компания менен иштешип, аларга заказ кылдык. Алар 6 ай, 8 айдын ичинде бизге ошол заключениени алып берди да. Ошо заключение Дагы эмне себеп болду? Заключение А блоктуку 8 август 2024 жылы чыкты. Б блоктуку 17 январда чыкты, 2025. Азыр биз сотторго алып барып Бул анда архитектор башкадан эмес, сиздер биринчи ошол заключенияларды алып архитектурлук, анан кийин элден акча алышыңыздар керек эле да. Мыйзам боюнча ошондой. Жок, мыйзам боюнча мурда параллельное строительство деген мыйзам бар эле. Параллельное строительство болгондо эми сиздер карасаңыздар ушунча адамдын акчасын алып алып, курулушту баштабай тура бердиңиздер. А булар сиздерге ишенип, сиздер булар менен 2023 бүтүрөбүз дедиңиздер, жок документ менен эле. Эмнеге жок документ? Заключенияны 24 алып атпайсызбы? А ошол заключение болбосо кура албайсыз, ошонун негизинде туруп атпайсыз. Ошонун негизинде сноска кетирсин деп атат да. Сизге айтып атпаймынбы? Мурда мыйзам бар болчу, параллельное строительство деген. Ошонун негизинде куруп баштаганбыз биз. Бизде назначениябыз болсо, ошондо деле бар болчу да, корутунду менен. Назначение болсо, АПУ болсо, ИТУ болсо, эмнеге биз курушубуз керек? Мурда деле биз бул биринчи объектибиз эмес да. АПУ ИТУ менен эле, АПУ ИТУ чыккандан кийин эле стройканы баштап, анан заключенияларды кийин чыгарганбыз. Макул. Анда заключение алганга эмне 4 жыл убакыт кеттиби 2020-дан? Эми 4 жыл убакыт 2020-дан баштап ала баштагансыздар да акчаны. 2021ден баштап эми себептери көп. Бул бизнеста бирде өйдө болот, бирде ылдый болот. Бирде өйдө, бирде ылдый болгон ал сиздердики. О элге ишенич бир, сиз эл менен иштеп атасыздар да. Анда айтышыңыздар керек эле. 2023 бүтүрөбүз. Биздин башында документтерибиз ушундай проблема бар. Эгер заключение бербей калса 25ке калып кетиши мүмкүн деп айтышыңар керек эле да башында. Ошого макул болсо булар сиздерге алып келип акчасын бермек. Болбосо башкага бермек. Мен антип айткандай, мен көз ачык эмесмин да. Бизнесте ар кандай нерсе болот деп атасыз көзүңүз. Ошону рисктерди карашыңыздар керек да. Кантип карайбыз? Риск болот, ар кандай документиңиздер жок баштап атат, заключенияңыз жок баштап атабыз. Заключенияны бербей калса деген өтө көз көрүнгөн риск да. Биз АПУ ИТУну алмай сайын бир дагы курулуш компания баштай албайт. АПУ ИТУну алып баштайт бардыгы. АПУ ИТУну алып анан баштаганбыз биз. Заключениени алган эмессиздер. Заключениени кийин алдык. Мен айтпадымбы? Ошол 1 жылдын аралыгында заключение алып бере турган. Эми заключение кандай болот? Биринчи сызылат да. Проект сызылат, конструкциясы болот, баардыгы бүткөндөн кийин анан берилет экспертизага. Анан чыгат. Анан ошол баардыгы балким эми сызылып бүткөндөн кийин тиги иши жок болуп кетип атпайбы? Мен бул мындай эле айтып атам. Эми каза болгон киши менен эми антип тамашалашпасам керек, жалганда эле айтпасам керек. Мына ушул жерде жок, эми бир архитектордун каза болушу ушунча кечиккенине бул өтө мындай негизги жүйө эмес да. Эми мисалы бир проект канча убакытта сызылат деп ойлойсуз? Эми аны сиз билесиз да, проект. Бир 6 айда сызылат, туурабы? 3 айда заключение алынат дейли, 9 ай. Ал киши 9 ай менен жесе, андан кийинки жаңы нолдон баштаган киши 9 ай менен жесе. Анда ошол мындай жакшы түзүүрөк компаниялар менен иштешпейсизби? Каерде жашаганын билбей, ал каза болгонун 3 айдан кийин билдим деп атасыз. Сиз эми азыр ушул жерде ким жакшы, ким жаман экенин экөөбүздүн бешенебизге жазган эмес. Жок. Сиз архитектор, жакшы тааныш архитекторлор менен иштебейсизби деп атам. Ошо бир ооруп калса дагы эртеси күнү биле турган.
мыйзам чегинде эле печать басылып договор кылып алып офисине бара калсаңыз болбойбу эле 3 айдын ал ичинде? постоянно биздин офиске келет болчу. Жок, анын офисин билген эмессиз. Адамдык эме да мындай. Ишеним да бул. Түшүнүктүү. Ишеним. Бул компанияңыздардын ошондой тартипте иштеген. Мынау жерге чогулган бир 30дай адам эле өз алдыбызча эсептесек 110 миллион сом бериптирбиз деп атат да. Ошол акчасы каяка кетти? Сиз кандай ойлойсуз? Биз азыр экөөбүз кайсы жерде турабыз? Ушул жерде турабыз, объектиде турабыз. Ушуга 110 миллион кетти. 110 миллион. Жок, булар Б блокко берген экен го. Азыр эми 110 миллион эмес. Аны биз эсептеп мен эме деле кылып бердим. Эми 110 миллион эмес, где-то бир 80 миллион чогулган болуш керек. Бул ушул жерде тургандардыкы эле, келбегендердикин кошкон. Бул жерде турбагандыкы эле бар. Ал биз өзүбүздүн деле эсеп бар да эми. Өзүбүздүн эсеп бар. Азыр эсептедик дедиңиздер го, кимдер? Сиздер канча эсептедиңиздер? TikTok'у берсеңиздер. 110 миллион, ушул жерде тургандар 110 миллион эсептедик дедиңиздер, берген акчалар. Булар жалпы бергендер 80 миллионго чыгат деп атат го Нурлан мырза. Жок, ар бири дольщик өзү жиберди мага канча сумма экеничи. Мынакей. Мына ар бири могу биякта номерлери жазылган, биякта сумма жазылган. Мынакей могу жака чейин эсептегенде 106 миллион 175 миң 406 болгон. Андан кийин дагы жиберип атышты, мына көрүп атасызбы? 3,5 миллион бергендер, 2 миллион. Элемам Жок, азыр мындай. Биз азыр буга чейин 1 саат сүйлөштүк. Суроолоруна жооп бердик, деген алып келдик, инвестор менен дагы сүйлөштүрдүк. Анан Кудай кааласа азыр элдин ушул жер жалпы эл бир 100% дейм, бир-эки баягы недовольный болбогондор болбосо бир 80-90% макул болуп атышат. 3 айдын аралыгында результат көрсөтүңүз деп мен айтып атам. Хорошо, 3 айда мына эми баягы стройплан башталгыча 0дон чыккыча 2 ай убакыт өтөт. Нормальный немеден 2 айда 0го чыгабыз. Макул, сизге 3 ай берели. 3 айдын ичинде мына 0го чыгыңыз. Анан дальше ай сайын бир этаждан көтөрсөңүз нормальный деп мен сүйлөштүк. 3 айда бул котловандан көтөрүп бериңиз деп атат да, Бул Б блокту. А блок эми өзүнүн немесинде эле кетип атат. Жакшы эле. Демек, жалпы үйлөрүн качан бүтүрүп, качан тапшырасыз? 2 жылда тапшырабыз. Азыр мен себеби партнерым менен элди да жолуктурдум. Бизге партнер болуп кирген киши менен жолуктурдум. Ал өзү дагы сүйлөдү. Силер успеть этпей калдыңар, ал кетип калды. Анан партнер. Саламатсыздарбы? Өзүңүздү тааныштырып, ошо кайсы компания? Рахманбердиев Касым Кадырович, СМУ Групп СМ директору болом. Нурлан Мураталиевич менен 6 жылдан бери жакын таанышпыз. Мага предложение түшкөн эле. Мына Б корпусту уланткан. Анан эсептеп көрүп, Нурлан Мураталиевич бардык убыткаларын өзүн ала турган болду фирмасы. Biz kuruluştu bitirişke hareket kılıp hazır armatura zakaz kılıp koyduk. Mayda birinci dekadasında geledi. Если вот финансистом вы являетесь, вы можете сказать нам конкретно, что вы можете всегда пополнять их баланс для того, чтобы для закупа? Потому что вы тоже можете сказать, а у меня сейчас нету денег. Мало бывает такие моменты. Квартиры проданы. Почти 70-80%. Эми мындай. Азыр биз мындай договор. Об этом знаете? Полностью билет. Шахматканы полностью билет. Ошолдун сөзүнө таянып мен айтып атам, мына 3 айда мен гарантия берем. Партнер ким деген партнер? Эмненин негизинде келип атат сиздерге? Эмненин негизинде келиш керек? Ошо кандай, ошо шарттарын айтып атам. Жалпы дольщиктерге айтыңыздар да, кандай шарт менен келип атканын. Эми эфирге деле айтып коебуз биздин. Эфирге айткандай эми ал элдер билсе болду да главный. Эми мен айтканым кандай инвестор бардык нерсени өзүнүн акчасына курат. Мен өзүнүн акчасына курат, ошонун көзүнчө да айттым, мына өз жанында турат, мен мыкты алып бербейм. Мыктан баштап эшикти жаап чыгып кете турган өзү курат. Ушул жерде менде логикалык эле суроо жаралып атат да. Сиздер буга чейин бул жерден үйлөрдүн жарымынан көбүнүн акчасын алып коюпсуздар.
ал инвестор эмне кызыкчылыкты көздөп келет бул жерге? Акча табайын дейт да бардык эле инвестор. Инвестор сөзсүз акча ал деле эсептеп анан айтып атат да. Мен ошону сурап атам да, жарымдан көбүнүн акчасын сиз алып койсоңуз, бул эмнени табайын деп келип атат бул жака? Бүт блокту баары көтөрөм деп атат. Сиз кандай ойлойсуз? Ал деле жинди эмеспи керек? Мен ошону айтып атам. Ал деле жинди эмес, бир пайда табайын деп келет инвестор деп. Ошону эсептеп көрүп айтып атат. Түшүндүрүп коюңуз деп атам. Анын 2 ай эсептеди го дейм. Эмнесин эсептеп, эмненин негизинде жалпы ишениш керек да, эми куру сөз болбош үчүн. Эсептеп көрүп айтып атат го. Эмне пайда көрөт ал? Акча пайда көрөт да. Эмненин эсебинен? Квартиралардын эсебинен. Сатылып элек квартиралар бар. Толтура. Канча сум эми? Бул инвесторго бир 60-70 квартира го. Бир эле блокто. Ошончо калганбы, бирок баардыгы эле бул жактан алып бүттүк деп атышпайбы? Бул жерде 210 квартира бар. Сатылса 120 сатылышы мүмкүн. Анда 20 расторжение болсо 100 турушу мүмкүн. Ал 100-нөн 20 да бартерге кетиши мүмкүн. Мен азыр базаны көрүп айтышым керек да. 80 реальный клиенттер. Реальный клиент 80. 100 пустой. Факт деп эле азыр чыгара бергенде деле бул менимче билбейм силер кандай буттосуу деп эле ойлойм да. Себеби бул баардыгыбыз эле билип атабыз, ал бул мисалы плюс алып келбейт. Минус алып келиши мүмкүн. Ооба, бирөөнү акырат кылып, бирөөнүн кемчилигин айтып, антип, минтип. Но бул объект да Кудай буйрса бүтөт. Мен эми азыр кимдин кандай кылып атат, эмне кылып атат, кантип аракет кылып атат, мен көзүм менен көрүп, кулагым менен угуп эле турам да. Анан негизги баягы бүт нерсе ниетке жараша болот да. Эми мындай кыласыз да, сиздин компанияңыз минус болбосун деп могу жактагылар отура бериш керекпи? Сиздер бул элдин баары минуска кетирип атпайсыздарбы? Мына жана бир мигрант бүйөөм 5 жылдан бери Россияда жүрөт деп айтты. Айына 40 миңден квартирага төлөп атам дейт. 2024 бүтүргөн дейт. 2024төн бери 1 жыл, 1,5 жыл убакыт кетти. 1 жылда эле башка бирөөгө 480 миң сом берип атат. Сиздердин айыңыздардан. Алар минуска кетип атат, алар кыйналып атат. Эмнеге алардын үнүн айтсак болбойт, сиздердикин айтсак боло береби? Сиздер минуска кетсеңер чыгарбаш керек, булар кыйналып атса унчукпай отура бериш керекпи? Булар деле кыйналган үчүн чыгып атат да. Эч ким жыргагандан келген жок бул жерге. Негизи баягы мен деле иштегем да, стройкада көп жылдан бери иштейм өзү. Анан шып алып коюптур да. Негизи мындай сплошный түшүш керек да, мына карасаңыз, бүт бурчтар шып алган. Аркаларды өзүңүздөр деле бир абайлап тартып. Көрдүңүзбү? Тем более бул биринчи этаж болсо, мындай болбош керек да, булар арасында вибрация берген эмес да. Буну жанагы госэкспертиза деп коебу, ошолор караш керек болчу да бунучу. Текшериш керек болчу. Бул вибрацияны салган эмес, мына башкаларды караш керек болчу да, мыналарчы. Негизи анандай сыйдак болуш керек эле да. Мыналар вибрацияны до конца такканда полный болмок мыналарчы. Мыналар шып алган дейсизби? Шып алган алар, Кимдир шып алган да. Шып алганбы мыналар? Шып алган. Ананда шып алып турган. Жок. Бул жаракка кеткен үчүн шып алып койду. Эмне? До конца вибрация до конца берилген обязательно. Шып алган. Бул жерде мындай да. Шып алып эле турбайбы булар? Элеман мындай да. Алар жакшы. Бул стройка жүрүп атканда, өзүнүн специалисттери бар. Өзүңөр билесиңер. Технадзор деген бар, прораб бар. Анан бул жак эми албетте бул жерде бөлшик бирок специалист эмес да. Муну специалисттер текшерип, өзүнүн нормативин өткөргөнбү? Эми бул өзүнүн оюн айтып атат да. Мен буну жамандаган жокмун. Мен шып атат деп атам. Шып алган. Бетондун пробалары. Бул экспертизага жөнөтүлөт. Бул бетондун пробалары. Негизи жалпы айтып атам да. Анан бул жер мындай экен, тигиндей экен деп бул специалист эмес. Специалисттер өздөрүнүн заключениясын берип, нормативке туура келеби, келбейби алар жумушун аткарышат. Дагы бир момент, мен обмен менен алгам бул жерден, бул блоктон. Бул жаңы эле сүйлөштүк. Элдер да укту, мына моунча адам бар укту. Мен обмен менен алгам. Ошону сен мага бир тиын акча берген жоксуң. Сен договоруң жокко чыгарам дейт. Алмаштырганда унаа бердиңиз беле? Жок, унаа эмес, Кара-Балтадан участок берген. Сен мага бир тиын болбосо булар договор түзүшкөн, мага квитанция беришкен. Полный суммага квитанция берип туруп, обмен кылып, мен ал участокты бул Муратка, Нурланга оформить этип берген. Участокты алгансызбы? Эмнеге жокко чыгарам атасыз? Бул боюнча биз азыр мына эже гана
азыр кол чабылып турган эже гана жанагы ошол укту да, юристтин башынан баштап жүрөт да, именно ушул темасы боюнча. Бул байке канча жыл мурун билбейм, канча жыл мурун мен билгенден бул байке микрокредитный компаниянын ээси. Мага жеткен маалымат боюнча мен балким туура эмес айтып атам. Кудайдын алдында эме болбойт. Бирок мага байкенин доосу ошентип айтты. Доосу келет, ал тааныш болот менен. Доосу келип айтат, "Но Асылбекте менин жеримдин документи бар эле. Ошону сага коюп турайын, сен квартира жазып берип тур. Квартира жазып берип тур. Жөн эле залог. Сен залогко жанагы жерди алып берип тур. Ал жер залог ала турган деле эмес. Ал жерде стройка кетип атат. Азыр 5 этаж үйдө туруп калды уже. Ошону жөн эле залогко алып тур, анан биз төлөйбүз акчасын." Жөн эле залогко берип турган. Булар эки дос. Залогко берип турган. Ал балким андай сүйлөшкөнүм жок, эми вообще болгон эмес да. Менин юристим мына эже, жана эже подтверждение кылат. Эже, сиз угуп турдуңуз да Бектурдун сүйлөшкөнүн, изначально сиз Бектурду деле тааныйсыз да. Изначально эле Бектур бул залог экенин дагы билет, жөн эле коюп турганын да билет. Булардын жерине мен ал жерде залогко алгыдай же дойлага киргидей мен кызыкчылыгым да жок. Жөн эле баягы Назар байкенин суранычын гана аткарып турганым үчүн ошондо бул аягында байке ал жер эмне болду сизге? мен азыр айтып атам, ал жер менен залогдо турат. Мен азыр айтып атам, анын залогуңарды алгыла. Мен сага өткөрүп бердим да. Мен атыма, мен өзүм атыма. Мен бирөөдөн азыр өткөрүп бердим. мисалы менен алсаңыз, байке, алмаштырба. бирөө мага мен бирөөдөн акча алсам, сен заблуждение киргизип атсың билдимарчы. сиз мейли анда. Булар мага договор түздү, ошол сумманы сүйлөшүп туруп, договор түзүп, квитанциясын берди. Договор түздү, регистрация кылдык. А бирок азыр данный момент биз монтип үйдү салып бер десек, бул жигит айтып атат, сенден 1 тыйын алган эмесмин, ал участогун кааласаң берем. Ал участок болсо мен бул Нурланга оформить бергенден кийин 30-40 адам регистрация кылып турушуптур. Участок сизге өткөрүп берген экен. Залог эмес өткөрүп берсе. Сиздин атыңызга өткөндөн кийин залог эмес да, сиздин атыңызда болот да. Менин атымда болгону менен залогдо өткөрүп берди. Мындай да. Мисалы, мен бул кишиден акча алып турсам, бир нерсе залог берип турам да. Бул айтат, машинаңды өткөрүп турмаганда дейт. Өткөрүп тур деген, залог деген, ал жөн эле коюп тур деген. Өткөрүп алдыңыз. Ал жерди кийин саттыңыз, саткан жоксуңуз? Жок. Андан кийин канча адамга сатылып кетиптир деп атпайсыз? 30-40 адамды регистрация кылып, дольщик кылып, регистрация кылып коюштур. Мен бергенден кийин. Азыр кайра берем деп. Ал жер кимдин атында? Мындай да. Мен атымда. Мен атымда бардыгы мыйзам чегинде болгон жакшы. Мейли, эгер мен туура эмес кылсам, же бир туура эмес движение кылсам, ушул эмеде мыйзам алдында мен жооп берейин. Байке кылган болсо, байке жооп берсин. Эмнеси бар анын? Ал биз бул жерде айтып эме кыла турган маселе эмес. Мен деле айттым, анда органга кайрылайлы. Башка неме жок. Сиз ушунча адамдын үйүн 23 бүтүрүп берем деп акчаларын алып убадалап, анан кийин бүтүрбөгөн үчүн мындай мыйзамдык жагынан болбосо моралдык жоопкерчилик сезесизби? Конечно. Мен ар жолукканда кечирим сурап, ар жолукканда мындай күнөө мойнума алып эле эме кылып атам. Мен эч качан же бир нерсе кылып антип жок. Максималдуу аракет кылып атам. Бул дүйнөдө эмес болсо кийинки дүйнөдө жооп берем мен. Ал эгер Кудай сактасын эми өлүп кала турган болсом, образно айтып атам. Анан биз деле элдин аманатынан коркобуз. Максимум аракет кылып атам. Канча партнер менен сүйлөшкөн болсом, мен элдерге да айттым. Бүгүн дагы бир партнерду көндүрүп, өздөрү менен жолуктуруп, суроолоруна жооп алып бердим. Мен айттым, бул интервьюден кийин ал партнер деле мына вряд ли деп ойлоп атам. Бул менин жеке оюм, балким. Жок, Нурлан Муратович, давайте вместе кеттик. Деши деле мүмкүн. Мен бирок менин оюм да жеке. Ошон үчүн аракет кылып атабыз. Биз азыр тиги партнер менен чогуу бергенибиз боюнча 3 айдын ичинде азыр биринчи этажга чыгабыз. Сиздердин курулуп бүт элек ушул объектиңиздер эле барбы? Же башка жакта да бар? Азыр былтыр быйыл 2 объект тапшырабыз, Кудай буйрса. Дагы кайсы жакта бар? Анан эртең буну көргөндөн кийин дагы чыкпайбы? Бул жакта да объектилери бар эле бүтүрбөй атат деп. Чыкпайт деп ойлойм мен. Биз себеби
быйыл жакшы результат көрсөтөбүз. Ишенсек болот. Кудай Болобу? буйрса сөзсүз. Баягы элден айланысып болот да. 100 адам болсо 90 колдоп турат. Мен канча кыйынчылык көрдүм, 90 колдоп турат. Конечно, баягы бир карын майды бир кумалак чиритет дегенде 90 10 сасыктар бар. Эми сасык деп андай айтпай эле коңуз. Элден айланып ошо эл ушул акчасын берген үчүн сиз иштеп атасыз да. Бардыгы сиз деле. Сиз баарыбыз эле. Элдин анан кийин 90%, анан 10% сасык деп, анан кийин ал сасык макал бар да. Бир карын майды бир кумалак чиритет деген макал барбы жокпу? Алар эми өзүм үйүмө бүтүрүп макал барбы жокпу? Мен макалды гана айттым. Бир кумалак чиритет деген макал бар. Анан 90% жакшы, 10% сасык деген макал жок. Ошол эми ыраазычылык айтып атам просто. Ыраазычылык айтып атам. Канча колдоп келатат. Кызык экенсиз го, мынтип мен үйүм бүтүрүп бер деп келген адам, талап кылган адамдарды 10% мен бир дагы адам менен урушкан эмесмин. Офиске канча киши келди, бир да адам менен урушкан. Конечно, жакаласа жакалап коюшу мүмкүн, урса уруп коюшу мүмкүн, бирок бир да урушуп жакалашып андай маселе болгон. Канча адам келет, жакшы сүйлөшүп эле, түшүндүрүп иштешип келатабыз. Түшүнүп эле иштешип келатабыз баардыгы менен эле. Мына ушу сурасаңар деле болот. Эми мени баягы азыр баардыгы дебейин, колдогондор деле бар. Түшүнүктүү. Бул жыйынтыктап айтканда 11-июлга чейин бул котловандан көтөрүлөт деп убада бердиңиз. Азыр мына сизге киче биз полный бараан берип чыгып кетатканда сиз келип калдыңыз да. 2 жылда толук бүтүрөбүз. А блокта, Б блокта 2027 жылы 11 апрелде ушул жерде ачкычтарды тапшырасыздар. Анан дагы бир маселе, мисалы көпчүлүгү эле 40 000 сомдон алышкан да, 40, 45, 35 ушундай. Ошондо айтып атам, азыр себестоимость өзү $700, $800 болуп атат да. Эмен азырбы? Азыр. Жерлер кымбат, билесиңер. Бирок ошондо деле бир да адамга бир мындай эме кошулуп, баалар көтөрүлүп, андай болбойт. Милдет кылбаңыз. Аны 2020 жылы ошондой баа болчу. 2000 жок, эми жок, милдет кылып атпайсыз. 2026 жылы сиздер аны милдет кылбашыңыздар керек. Эми айтып коюп атат. Для информации. Ооба. Азыркы мындан кийин сатылган квартиралар башка баада сатылат. Буга чейинки сатылган баалар ошол боюнча элдер калат деп түшүндүрүп эле айтып атат жөнүнө. Манипуляция кылбаңыздар да. Менде бир вопрос да, мисалы мен 680 000 сом төлөдүм. Мен сизге жолуккам, сиз экөөбүз жолугуп сүйлөшкөндө мен айткам, Нурлан байке, мен пока акчаны бербейм. Себеби сиз сала элексиз, сиз салып баштайсыз, анан мен акчаны берем деп ушинтип айткам сизге. Эсиңиздеби билбейм, энди сизге канча киши жолугат. Анан мен мисалы 680 000 сом төлөдүм, дагы остаток суммам бар. Мен сиз салып баштаңыз, мен төлөйм. Мен жок дебейм, төлөйм. Болгону ошол кезде бизде 450дөн договор бар болчу. 450дөн алган. Ошол до конца калабы? Же кандайдыр бир себептер менен эртең 500гө көтөрүлүп, 600гө көтөрүлүп, 700гө көтөрүлүп? Жаңы эле ошол боюнча айтты да. Бир сом кошуп көтөрүлбөйт. Бирок азыр биз стройканы баштап куруп кетип атканда бир этажчык, анан 2 этажчык, 2 этаж чыгарып койсоң 3 этажчык деп, анан баягы өзүнүн акчасы жок болсо деле жөн эле себеп кылып, ошону себеп кылып кармап тура берсе, 3 ай күтөбүз, 3 айдан кийин расторжение кылышыбызга туура келет. Себеби булар дольщиктер. Договор купли-продажа эмес, дольщиктер да, чогуу совместно курушубуз керек. Булар дагы бизди колдоп, бирок ушунча элге ыраазы болуш керек, колдоп келатышат. Анан кээ бар. Баягы 10 этажга чыксаң анан берем дегендер. Алардыкын милдеттүү түрдө айла жок, баягы расторжение кылганга этап менен төлөгөнгө макул болсо маселе. Эгерде мисалы мындай да, меники 21-жылы түзүлгөн, 23-жыл бүтмөк. Эмди эртең сиз мына салып баштасаңыз, менин договорумду кайра узартып бересиз да сиз. Кайра узартып, ошол ценаны, ошол бааны коюп берсеңер, анан айга кайра бөлүп берсеңер, ошол жылга биз анан кийин төлөп баштайбыз да. Туурабы? Менин түшүнүгүм ушундай болуп атат да. Анан эртең просто болуп мына ушунча эл турат, мына камерага айтып атабыз, анан эртең бүгүн 450дөн эртең кайра договор түзүп атканда анан жок андай эмес, мындай болот деген вопростор болбойбу деп сурап аткан себеби ошол да. Эми законду азыр өзгөртүп коюп атпайбы? Ар ким ар кандай эле кылып атат эми азыр. Ар ким ар кандай эле айтышып атат. Бул жактан кимге жана солнечный объектиден квартира берем деп айттыңызбы? Жана айтып атпады, ошону өзүңүз да тастыктап коесузбу?
берип атабыз. Эжеге азыр ошо солнечныйдан бүткөндөн сиздики эки комната эле, ошо эки комната кылып берип атабыз. Эки комната солнечныйдан бере турган болуп атасызбы, э? Ал жакта баардык акча төлөдүк деди эле го, ал жактан чыгып кеткендер болдубу? Ал жакта пустой бир 3-4 квартирабыз бар эле. Эми запаска алынат да баардык компанияларда эле. Ошону эжеге берип атабыз. Келишимди качан түзөсүздөр? Эртең суббота болуп калды да. Понедельник сөзсөм. Ада болду. А бул эмнен өздөрү ошол мындай ушуну түзүп бериш керек деп атат. Хорошо деп атабыз. Эжеге дагы ошо түшүнүктүү, ооба. ооба. Кересхан эже. Кересхан мен жеңем алган. Норильскийде турушат. Понедельник барса тактап туруп, бияктыкында чечип беребиз. Ооруп атыптыр. Азыр ооруп алды экен. Чечип берели деп атабыз. Солнечныйдан Жок, жок. 1, 2, 3 булардын карайбыз. Экөөнө бересиз Экөөнө. Анан ал жактан дагы баягы двойной продажа болуп кетти, дагы ызычуу болбосун да андай. Бизде двойной продажа болбойт. Кээ бирлер мисалы двойной продажа болду деп атышпайбы? Алар ошо акчасын төлөбөй, ызылдап, төлөгүсү келбей, анан кийин расторжение кылып таштайбыз аларды. Бир жыл төлөбөсө, расторжение кылабыз. Ал мен не согласен дейт. Не согласен болсоң, сотко айрылсын. Расторжение кылабыз да, башка бирөөгө продажага чыгарабыз. Анан ошону продажага чыгарсаң, ал ойлойт, меники двойной продажа. Жок, сеники двойной продажа эмес. Келсең, мен приказды көрсөтөм. Односторонний порядка биз кетиребиз. Ошол себеби түшүнүктүү. Биз да бүтүрүп берели да. Ошол жагын тактап алыңыздар дегеним, анан булар менен келишим түзүп коюп, эки дошик бири-бири менен ызылдашып жүрбөсүң дейт. Өткөндө буга чейин баардык иштерге мен жооп берем, компанияга мен директор болом деп иниңиз жүргөн да, техник объекттер. Ал дагы деле иштеп атабы? Дагы иштеп атат. Ал дагы деле жоопту? Жоопту, конечно. Ал мындай, бизде Жалал Абадта дагы филиалыбыз бар. Мен общий генеральный директормун. Ал зам генеральный директор и плюс директор филиала да. Жалал Абадтагы стройканы алгыра. Бишкектеги мен алам. Ошол күнү мен просто билбей калдым, байкабай калдым, мындай. Мен болбой калдым да, ошол момент ошол Нурсултан болуп калыптыр да. Мен болгондо билбейм. Сиздердин объекттериңиздер ушуну менен бүтөбү? Өткөндө ар жакта селекцияда солнечный деген объектиңизге барганда жана камераңды жыртып коем деген иниңиз. Кел сүйлөсөңөр. Адам жиндей тесер де. Басыңыз көрсөңүз, качадан сагач азыр 2-3 адам иштеп аткан болсо, бул камераны жыртып коем айтып коем. Талкалаңыз. Майли кол тийбестиңер бар, бирок базар жок. Ошол жерде туруп да дольщиктерге ушундай убадаларын берген. Силер Кудайга шүгүр дегиле. Ар жакта котловандан казылып бүтпөй турган үйлөр бар башка компаниялардыкы деп. Ал өзүңүздөрдүкү деле котлованда тургандар бар экен. Ал жерде ал биз силерге бүтүрүп койдук мына деп убада берди эле. Ал объект бүтөбү солнечный? Бүттү. Азыр ички подъездердин эшиктерин салып, уже подъездердин ичине азыр кафель иши калды. Кафелин кылсак, наружный сетти киргизебиз. 1-2 айда беребиз. Качан? 1-2 айда? 1-2 айда беребиз. Эксплуатацияга ал эми ал жакта башка компания менен партнербиз. Проектти ошол компания заказылган. Эксплуатация дагы ошол компания берет. Биз баардык документтерди ошол компанияга өткөрүп беребиз. Качан бүтүрүп берет ал? Эксплуатацияга билбейм, ПСОго элдер где-то 1-2 айда кирет. 1 айда даже. Эми ошол технический директор ушул бир айда киргизишет, Кудай буйрса. Эксплуатациядан өтөт жакына канча убакытта? Ал кызыл китепте. Эми анткени ал жерде канализацияга кошулуш керек, сууга кошулуш керек, селекцияда суу тартыш, бир айдын ичинде суунун айына митингге чыгып жүрүшкөн, сууну каяктан алып келесиздер, ошол маселелерин чечтиңиздер? Мындай да, аны бүт проект сызып атканда, ИТУну берип атканда баарын эсептеп берет да, мамлекетчи. Каяктан кантип сатылат, кантип тартылат, бүт эсептелген, турбасы тартылган. Жаныбызда башка компания өзүнүн объектисин бүтүп, элдерди киргизип аякта жашап атат. Алар ошол сууну тартып келип атканда эле биз менен согласованный тартып келген. Ошондой труба коюп тартып келген. Биз ошол кишиге эле, ошол компанияга эле баягы бизге бөлүнгөн 30% төлөп эле кошулуп коебуз. Ал көп деле эме суу, газ, свет көп деле эме жаратпайт. Маселе жаратпайт. Сиз техникалык директор экенсиз, жооп берип койсоңуз, бул эксплуатациядан качан өткөрүп бүтүрүп
бүтүрөсүздөр? Бул объект боюнча Жок, солнечный. Солнечный боюнчабы? Солнечный боюнча Кудай буюрса бир 2 айга расчет алып атабыз. 2 айга. ПСОго берген. ПСОго бергенге. ПСОго жаңы эле бул суроого Жок, мен эксплуатациядан өткөрүп, эми ал жерде силер ПСОго деп кирип жашай бергиле деп койсо, свети коммерческий төлөт же суусу жок болсо, канализациясы жок болсо. Азыр жаңы Нурлан Мураталиевич өзү дагы бул сурооңо жооп берип кетти. Биз башка компания менен жанакы документтерди баардыгын биз тиешелүү документтерди өткөрүп беребиз. Алар өздөрү эксплуатациясы өтүп атат. А так биз ПСОго уже 90% уже стройка жумуштары бүтүп калды ал жерде. Болгону ошо наружкай жумуштары бар. Ошондо мен эксплуатациядан качан эми эксплуатацияны өткөрүп берүү дагы сиздердин милдет да. Договор боюнча 6 ай. 6 ай? ПСОго киргенден кийин 6 айдын ичинде өткөрүп беребиз. Ошондо майда берсеңиздер, аркы жакта ноябрга, 6 ай ноябрда. Ноябрда бул боюнча архитектурага да барып сүйлөшүп, алар колдоо көрсөтөбүз, жардам беребиз, тездеткиле деп, стройканы тездеткиле деп алар колунан келишинче жардам берип атышат. Ошол объектти тезирээк эксплуатацияга берели деп мамлекет тарабынан аябай жакшы колдоо болуп атат. Эми мен азыр айтып кетпедимби? Баягы 5 кол тең эмес да. Бизнес экен. Мен азыр элге дагы 1 саат мурун ушуну айттым. Бизнесте өйдө ылдый болуп калат. Эми өйдө ылдый, мынчалык ылдый болбош керек да. Мындай да. Мынчалык ылдый болбош керек да. Мындай да. Элеман мындай. Сендер жаш баласың да. Жашоодо ар түрлүү болот. Бизден жамандар бар. Анан бизден күчтүүлөр бар. Сиз неме ушинтип öğreткенсиздер да, Кудайга шүгүр дегиле, анан бизден жамандар өткөндө тиги объектиңерге барсак, иниңиз айтты эле, муна бүтүп калды бай, бизден жаман котлован казгандар бар дедиле. Эми котлован силерде деле бар экен го. Сен суроолорду жакшы тура эле берип атасың, бирок негизгиси биздин деле баягы элдин аманатын тапшырыш да. Негизги милдетибиз ошол. Анан жанакы эме деген бар да, мындай аракет кылсак берек. Биз аракет кылып атабыз элем. Жөн туруп калган жок. Чынындачы азыр бир кел кошуло бериңиз. Солнечный боюнча эми суроо берип атасың да, солнечный боюнча азыр баягыда тартып кеттиңер да. Эми элде бир туура эмес пикир жаралып калышы мүмкүн коомчулуктачы. Бирок азыр барып дагы бир тартып ошонун жакшы жактарын чыгарып койсоң, бүтүрүңүздөр, макул, тапшырыңыздар, мен тартып берем. Ооба, негизгисин айтып атам да. Азыр дагы барып бир эшиктери кандай коюлду, перилалары кандай коюлду, наружкада жана айнектери кандай салынып атат. Бүтүрүү. Эми негизгисин айттым да, ошол жактарында бир чагылдырып койсоң, мындай сен жактан бир мындай эмелерк болот да, адилеттүүлүк болот деген ойду айттым. Ооба, биз ишкерлерге каршы душман эмеспиз, аларга мындай жала жабайын деген оюбуз жок. Айтыр. Элдер мындай көрүп калганда сен жок. Андайыңар кереги жок. Силер бүтүрө бергиле, мен неме кылам.